Урматтуу Дем Кербен каналынын көрөрманы, адамзаттын жашоосу дайыма жакшылыктар жана жамандыктар менен коштолуп жүрүп отурат эмеспи? Кээде жашообузда жагымдуу көз ирмемдер тартууланса, кээде капалуу убакыттар болуп, күлкү менен кайгы аралаш келген учурлар да болот. Адам баласы жашоого келген учурдан баштап эле тиричилик менен алпурушуп, ар кандай жагдайларга туш болот. Кээ бирлери бул дүйнөдө ар дайыма бактылуулукта жашаса, кээ бирлери айыкпас ооруга чалдыгышат. Кээ бир адамдардын үйүндө дайыма ынтымак болуп, рызкы төгүлүп турса, кээ бирлеринде дайыма чыр-чатак орун алат. Бирок мына ушулардын баардыгын адамдар өздөрү түзүп алаары эч бир жанды ойлондурбайт. Демек таалайлуу жашоого адам өзү аракет кылуусу зарыл. Бул үчүн адам жалкоо болбой, эмгектенип, жакшы менен жаманды ажырата билип, айлана чөйрөгө болгон мамилесин жакшы жакка буруусу абзел. Чындыгында эле адам баласынын тиричилиги жан-жаныбарлар жана айланадагы кубулуштар менен тыгыз байланышта. Буга төмөнкү жаңырык аттуу окуя далил боло алат. Атасы 6 жашар баласын ээрчитип тоодо эс алып жүрдү. Бир маалда кичинекей бала аскаларды карап кыйкырып калды. Ошол замат анын үнү аскага урунуп кайра жаңырып чыкты. Мурда кийин мындайды укпаган бала эки жагын карап элейип туруп калды да: "Кимсиң сен?" деп кыйкырды. Жанагы көрүнүш кайра кайталанды. "Кимсиң сен?" деп жооп кылды аска. Бала өзүн аска туурап жатканына жинекеле түштү. Ачуусун ичине ката албай "Коркок!" деп кыйкырды. "Коркок!" деп кайталады аска. Бала эмне кылаарын билбей атасына кайрылды да: "Атаке, эмне болуп жатат? Ким бул?" деп сурады. Атасы жанатан бери баласын жылмая карап, баарын байкап турган эле. Анан уулуна карап: "Эми мени карап тур балам", деди да аскага карап кыйкырды. "Баардыгы жакшы! Баардыгы жакшы!" деп жооп берди аска. "Сени жакшы көрөм! Сени жакшы көрөм!" Баласы дагы эле алайып карап турган болчу. Атасы дагы бир-эки кыйкыргандан кийин түшүндүрүп: "Уулум, адамдар муну жаңырык дешет. Чынында бул жөн гана жаңырык эмес, жашоонун дал өзү. Сүйлөгөн сөзүң, жасаган ишиң дал өзүңдөй болуп кайра өзүңө келет. Жашообузда ушундай кылган эткендерибиздин кайрымчысы. Ошондуктан бул дүйнөнүн сүйүүгө, адилеттүүлүккө толуп турушун кааласаң, эң биринчи өзүңдүн жүрөгүңдү ошолор менен толтурушуң керек балам. Башкалардын адамгерчиликтүү болушун кааласаң, өзүң дагы туш тарапка мээримдүү сезимиңди жаадырып турушуң керек. Кыскасы, муну жашоонун дал өзү десек болот. Сен жашоого эмне жөнүндө айтсаң, кайра жашоо өзүңө ошону кайтарат", деди уулунун башын сылап. Мына, көрдүңүзбү? Андыктан ар дайым оозубуздан жакшы сөз чыгуусун адат кылалы. Ушул сыяктуу таасирдүү окуяларды көрүп турууну жактырсаңыз, Дем Кербен каналына катталып, лайк басууну унутпаңыз.